Эфир сулантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кезектеги коногубуз менен тааныштырганга даярбыз. Кыргыз Республикабызда аябаганда таланттуу спорт чеберлери аябаганда көп. Алардын катарында албетте чоң кадамдар менен келечекке үмүттүү аябай кенин койгон, албетте эл аралык деңгээлде дагы биздин кыргыз желегибизди өзүбүздүн туубузду желбиретип жүргөн спортчуларыбыз бар. Алардын катарын толуктаган Алмаз Руслан уулу дагы студиябызга келип калган чагы. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алмаз тууралуу айта турган болсом, Алмаз ММА боюнча Кыргыз Республикасынын жана Азия чемпиону, ВФ Аматорс ММА чемпиону жана кулатуу боюнча чемпион. Жаңылган жокмун эч жерден, туура эле айттымбы? Алмаз, эми суроону алгач мындай коелу. Спортко эмне себептен келдиңиз? Эми эркек болгондон кийин негизи мушташканды билиш керек да. Мушташканды сүйсө болот, сүйбөсө болот, бирок эркек болгондон кийин мушташканды билиш керек. Ошол үчүн эле. Бул нерсени сиз төрөт үйүндө эле түшүндүңүз. Анан ММАга барайын дедиңиз. Алгач барганда эле ММА менен баштадыңызбы же? Алгач барганда эле ММА менен баштагам. Бул жакта кулатуу спорт түрү боюнча дагы чемпион деп айтылып атат. Анан башка кайсыл спорттор менен машыгып көрдүңүз? Башка только ММА менен машыгам. Футбол ойноп коебуз кээде. Футбол. Эмне кыйынчылыктар болду, эмне татаалчылыктар болду дегендей ушул ийгиликтерге жетишүүдө? Эми кыйынчылыктар бул тренировканы алып турбаш керек. Эң самый главный тренировканы алып турбаш керек. Тренировканы алып турбасак эле баары болот буюрса. Сизде машыгууну калтырып калган учурлар болду беле? Болгон обязательно. Эми андай эмнеге тиешелүү болот негизинен? Эми мисалы каждый спортсмен желаниясы кээде түшүп калат да. Ошондон өтсөк буюрса любой достижение жетсек болот. Эмнеден түшөт калып өтүрөк? Эми аны сөз менен жеткире албайм да. Ар кимдики ар кайсыл болобу же жалпы бирдей эле болобу? Ар кимдики ар кандай болот. Ар бир спортто ар кандай болот. Үй бүлөңүз кандай карайт бул? Эми үй бүлө жакшы эле карайт. Мамам кичине эметет, так баары жакшы эле. Жөн эле койсом болмок деппи? Эми эне болгондон кийин ден соолугуңузга албетте кам көрөт да. Бул жерде сиздин сыйлыктарыңызды көрүп турабыз. Сиз үчүн албетте мунун арасынан бирөө артык дегенден алыспыз, бирок ошентсе дагы бир эсте калаарлык бир сыйлык болду беле. Балким алгачкы сыйлыгыңыз же болбосо сиз үчүн бир башкача бир мааниге ээ. Эми биякта негизи каждый эле мен үчүн көп эле нерсе, бирок биринчи орундор деле бар, бирок эң биринчи чыккан мушташ болгон мен үчүнчү. Мен үчүн эң биринчи бойго чыкканда бул такыр башкача сезим болот да, сөз менен жеткире албайм. Качан биринчи жол? 2017 жыл. 2017. Кайсыл жерде? Ким менен? Кыргыз эле ол менен ушкам, биринчи бой анда. Бирок тилекаш 3-чү орун алгам, бирок ошентсе деле биринчи бой да. Бул сиздин профессионалдуу эң биринчи беттешиңиз, Сонун. Сезимдер тууралуу бөлүшүңүзчү? Бойго чейинби же бойдон кийинби? Экөөнү тең айтып өтсөңүз жакшы. Бойго чейин мындай да, ал деле утайын деген бала да, мен деле утайын дейм, аны деле үй бүлөсү күтүп атат, аны деле достору күтүп атат, меники деле ошол. Бул абдан кыйын да, бойго чыгыш, бул сөз менен жеткире албайбыз бул нерсеничи. Пока өзүңүз чыгып көрмөйүнчө сөз менен жеткире албайсыз. Мисалы, баягы беттешке чейин эмоциялар бир аз башкача болот, сезимдер. Анан баягы октагонго киргенден кийин обязательно өзгөрөт да. Эми мисалы бойго чейин эмоция башкача болот. Октагонго киргенден кийин уже башкача, андай деле болбой атат уже. Корку сезим жоголот. Жок. Биринчи раундтан кийин экинчи раунд мындай эле болуп атат да. Бирок башында болот, бир аз сезим. Болот, конечно, башында. Эми бойго чейин эле эмес, мисалы бой 1 айдан кийин деп айтылды да. Ошо 1 ай ойлоносуз да. Мисалы 1 ай утуп калсам эмне болот деп ойлоносуз, ар кандай да эми. Мисалы, алгачкы беттешиңиз менен акыркы чыккан беттешиңиздеги эмоцияларды салыштырсаңыз. Эми башында чыкканда любой спортсмен бул удар жеп калам деп коркот да. Удардан коркот, биринчи чыгып аткан спортсменчи. Уже мисалы азыр давление да. Азыр давление мындай утуп калсам эмне болот? Утуп калсам, эми мисалы туугандарыңыз күтүп атат, досторуңуз күтүп атат. Эми шенгендер көп да. Сокку чеген адаттагыдай эле болуп калган. Уже удар дегенден эч ким коркпойт. Сорун, акыркы беттешиңиз тууралуу айтып өтсөңүз, кайсыл жерде болуп өттү? Акыркы беттеш эме болуп өттү, республика болуп өттү, Кыргызстан боюнча республика. Ошо республикадан буюрса аяктан да уттук.
келерки беттешиңиз белгилүүбү же азырынча кандай? Жок, азырынча белгилүү деле эмес. Алдыга эмне максаттарды койдуңуз, көздөп атасыз? Эми алдыга UFC'ни ойлобогон спортсмен, бул спортсмен эмес да. Алдыда азыр мисалы любой спортсмен UFC деп атат да. Айка деле жетиш мисалы эми менин оюмча кыйын деле нерсеси жок азырчы. Азыр шүгүр баарыбызда условия бар, баарыбыз тең жетсек болот. Айка только тренировка кылыш керек, калтырбаш керек, өзүбүзгө ишениш керек. Мисалы UFC'ге баягы бир жаш ченем же болбосо салмак ченем барбы? Ооба. Канча жаштан алышат UFC'ге? 22-23. 22-23. Результат эгерде ушунчалык жакшы болсо анда 19-18 деле кетип калабыз. Кандай себептер менен алышат негизи UFC'ге? Эмне айырмасы бар дейм да биздин мушкерлер менен? Биздин мушкерлер мененби? Эми айкта мировой рейтинг да. Айка деген любой жерден даяр болуш керек да. Психологический, малярный, физический каждый жерден. Мисалы UFC'де чыгып жүргөн мушкерлер баягы физикалык жактан күчтүүрөөк келеби же кандай? Же бирдей элеби? Жок, күчтүү да. Ал номер 1 боецтер да күчтүү. Эми ага деле жетсек болот, тренировка кылсак жетебиз буюрса. Биздин мамлекетте спортчуларга эмне жетишпейт? Эл аралык деңгээлге чыгууга. Эми мисалы UFC'нин чемпиондоручу, булар көчө шыпырган адамдар болгондо керек болсочу. Бизде шүгүр бар, бизде баары бар. Мисалы кыйынчылык, менин оюмча кыйынчылык нерсе жок да. Мисалы дүйнөлүк рейтингде тургандар булар кээ бирөө деген карапайым эле жерде өскөн. Бизде алардын караганда шүгүр да. Биз просто жалкоолук таштаса баары болот. Жалкоолук таштап тренировка кыла берсек, өзүбүзгө ишенсек, любой нерсеге жетсек болот. Сонун. Демек сиз дал ошол жакта алгачкы беттешиңизди көрүп кала турган болсок, дагы бир жолу эфирге келип, ошол тууралуу сүйлөшөт экенбиз, Спорттон сырткары эмне менен алектенесиз? Эми спорттон сырткары көп эми, как обычно. Окуйсуз, иштейсиз. Ооба. Окуйсуз, иштейм. Кайсыл кесипке окуйсуз? Эми пландар көп баягычы. Личный, не публичный боло берсиңер. Пландар көп. Азырынча жашыруун. Мен баягы эс тутумумда алгачкы конокто окуу жайын, кесибин айтпаган. Эмне үчүн сыр сактап атасыз? Эми билбейм, эмнедир айткым келген жок. Түшүнүктүү. Түшүнөбүз. Ооба, ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар, албетте. Анан мага эмнегедир ушул мен дал аябай кызык болуп атат да, ушул тууралуу айтып өтүңүзчү. Бул чемпионат Бишкек болгон. Кулат боюнча. Чемпионат Бишкек болгон, кулат боюнча. Фокто өткөн. Ошол жактан экинчи место. Сиз кулатуу менен алектендиңизби же катыштыңызбы? Кулатуу менен дагы эле катышам мен. Бой без правил кулатуу бир эле спорт, просто кулатуу биз өзүбүздүн спортубуз да, Кыргызстан. Эрежеден айырма жокпу? Айырма жок. Мен ойлоп атпаймынбы, бул көбүрөөк баягы күрөшкө кирет го депчи. Түшүнүктүү. Негизи ММА спорт түрү боюнча баягы мушкерлердин арасынан эң орой спорт деп эсептейсизби же баары бир баягы эл арасында бокс аябай кооптуу деп айтышат да, же ошол нерсе Эң кыйын спортпу? Эми эң кыйын спорт бул негизи күрөш да, эң кыйын спорт негизи күрөш. Бой без правил эң оңой спорт. Даже чын айтканда бой без правил эң оңой спорт. Мисалы стойчик болсо күрөштө стойкадан урабыз. Мен оюмча эми ар ким ар кандай ойлойт, бирок менин оюмча бой без правил эң оңой спорт. Бирок мындай дух жактан бул эчкимге бербейт, эмоция жактан. Сонун. Азыр эмне менен алектенип атасыз? Машыгуулар кандай болуп атат? Анан беттешке, мисалы сизге беттеш маалым болгондон кийин машыгуулар кандай өзгөрөт? Тамак ашка чейин айтып берсеңиз. Машыгуулар эч кандай өзгөрбөйт. Мисалы биз беттеш болбосо деле беттеш болчудай машыгышыбыз керек. Андай тренировка болбосо биз эчтеке жетпейбиз. Питание жактан как обычный адам жегендей эле жей бериш керек. Бирок ошону залдан чыгарыш керек да. Бой дегенде обязательно питаниени сактайсыз. Сактайбыз дегенде эмнелерди жебейсиңер? Эми камыр жебейсиз, нан жебейсиз.
Курулган жебейбиз. Көйрөк сууга бышылган нерселерди жейткенсиздер да. Сонун. Негизи беттешке чыккандан кийин канча убакыт мөөнөт баягы ден соолукту чыңдоого алыш керек? Анан баягы беттешке даярданып атканда же болбосо беттештен кийин жаракат алган учурлар тууралуу айтып өтсөңүз. Беттештен кийин 1 ай. 1 ай эми ден соолук деген бул ден соолуктан керек да негизичи. Мушташа бергенде болбойт кечке эле. Ден соолукту да караш керек. Травма жактан эми сактансаң сактайт дейт, сактаныш керек анда. Жаракат ала элексиз. Жаракат ала элекмин. Негизи баягы беттеште эмес, беттешке даярданып атканда жаракат алуу коркунучу бийигирээк деп айтат да. Эмнеден улам? Ооба, эми мисалы бойлу коюлуп калды да. Коюлуп калса бул травма болбош керек, эми ошол үчүн тренировканы мындай өзүбүз карашыбыз керек да. Бул дегени баягы беттешке чыгып мушташкандай эле машыгуу болот деген түшүнүк болот абы ушундай? Сонун. Негизи баягы эс тутумга баягы же болбосо ой жүгүртүүгө бир аз өзүнүн жолтоо болот дейт да бул нерсечи. Баягы башка соку каласың деген сыяктуучу. Бул нерсе баягы билинеби? Алдын ала же болбосо азырында өзгөрүү барбы? Мисалы сиз ошол спортко катышып баштагандан бери. Эми удар жейинен коркуппу? Эми жейс да, кантип жейс, удар жейс, бирок айтып атпайбы, эркек болгондон кийин мушташканды билиш керек да. Эми мушташканды билиш керек десе эле бойго чыгыш эмес. Негизи залга барыш керек да эркек болгондон кийин. Мисалы жеке жашоодо мага ушул нерсе аябай кызык да. Эми мырза болгондон кийин баары бир намыс деген нерсе бар да. Көчөдөн ызы чуу болгондо же болбосо түшүнбөстүк болгондо өзүңүздөрдү кандай алып жүрөсүздөр? Эми колдон келишинче карманабыз да. Мисалы ал билебиз прекрасно бизге соперник эмес экенинчи. Колдон келишинче карманабыз. Спортсмен болгондон кийин эчтен урушпай эле коюш керек. Эми сабырыбыз жеткиче карманабыз. Машыктыруучу айтат бул тууралуу, Обязательно. Көчөдө кантип жүрүү керек, залда кантип жүрүү керек, ушул тууралуу айтып өтсөңүз, машыктыруунун сизге берген сабактарын түшүндүсүн айтып өтпөйсүзбү? Эми учурдан пайдалана кетейин. Менин маштарым Каныбек Бейшеев, агайыма рахмат. Мисалы ушу каждый достижением агай милдети да булчу. Агайлар сен бизге айтат, бизде тренерский штаб бар. Ошол жактан көчөдө кандай жүрүш керек, залда кандай жүрүш керек, бойдон кийин кандай жүрүш керек. Эң маанилүү бул мен үчүн бойдон кийин да. Бойдон кийин кандай бой утпайлы, UFC'ден поясын албайлы, адамгерчиликти сакташ керек да. Кандай достижение жетпейли, адамгерчилик болсо, буюрса баары болот. Сонун. Ыраазычылык билдиребиз. Сизди көрүп жаткан туугандарыңыз барбы? Эми бар да. Сонун. Көрүп жаткан болсоңуздар, анда Алмастын жалпы бир туугандарына биз салам айтабыз. Уулуңуздар менен сыймыктансаңыздар болот. Бир гана сиздерди эмес, бүткүл Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытып, Кудайым буйруса, жакшы бир деңгээлди багындырат деген ишеничтебиз. Алмаз, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер коштой берсин. Алдыда болгон көптөгөн жеңүүлөрдү дагы болсо күтөбүз. ММА боюнча Кыргыз Республикасынын жана Азиянын чемпиону, ВФ Моторс ММА жана кулатуу боюнча чемпион Алмаз Руслан уулу студиябызда болду. Эфирибизди улантабыз.